8 утро. Заказ алдым, домой койгом шаарга. Канча заказ менен аренданы анан кийин бензинди жабат экенин көрөбүз бүгүнкү видеодо. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Жумушту баштадык. Стафурга жетишпей калдык. Жетишпейбиз. Ладно, жетишпей коелучу. Жетишип. Жок жерде попал болдум го. Бүгүн бүгүн 8 октябрь. Saat 8. Домойдон койдум, получается так. Акылбеков 61 бар экенбиз. Экономия жандырып коймуш, экономия заказ түштү. Барып канча сом болгонун текшерип, анан кийин канча заказ менен аренданы и плюс бензинге. Бул деген нерсе 3000 сомдой болуп иштеш керек да. 3000 сомду канча саатта табат экенбиз көрөбүз. Айланып тегелем, короче, 1 саат 10 мүнөттө келдик. 728 сомго. Акчасын берле газ, акчасын эми берет. Могундай үйгө алып келдим. Экономия заказ кылышыптыр. Ладно, аз кийинки заказды как домой коюлган да, домойду завершить этебиз. 7% неме турат экенбиз, зонада. Зонада турат экенбиз. Так, 80 сом менен 600 метр дейт. Буну алдык. Акчасы боюнча 647 сом болуп турат заказ. Так, шуну бул жака барат экенбиз, кеттик. Айланып тегерем сонго келдик, короче. Так, мынакей сон. Бул болсо 233 сом болуп 14 мүнөттө келди. Кийинки заказ 100 менен түшкөн, плюс 100 менен 16 сом бонус бар экен ал заказына. Так, бұл қандай дейді. Айланып барасың дейді. Самсын жыты-жытыңызға мамыр байын самсысы. Так, кеттік дальше. Так, жаңа заказлап келдім, 4 мүнөттө. Оплата карта екен жақшы. Заказ берген жоқ дейінгі заказды. 196 сомға келдік. Тігі баланы алып келдім. Мынау баланы, мынау интеллект деген дополнительный урок ушит походу. Побольше вам посетителей деген то. Побольше чаевых или побольше хороших заказов коэффициентом деп мен бияқта өзім қосымшалап қойдым. Ладно, шығып тұрып тұралчам, неме болды екен. Өшірсем сразу заказ беріп қойды ғой. 300 метрден 2 без коэффициент алдым, комфортмен. Бара тұрған жерім коэффициент бар жаққа барады екен, бияққа барып тұрып ба. Кеттік анда тұрып, эми дыға приключение қылайын десем біле. Пассажир решил отменить заказ дейді ғой. Да, шындай екен да, шындай. Заказдар отмена болот, бирөөсү заказ кылат, кайра отмена кылат дегенде. Так, ешкімге мешет бербей турамыз, нормально, да? 2 полоса жер емес, 1 полоса вроде как адмашналар батып атат. Полосалар боюнча деп эле. Негизги бүгүнкү видеонун спонсору Эксперт Парк. Кимде ким кандайдыр бир дополнительный комиссиялар менен на выбор системасы иштегендер паркты издеп жаткан болсоңуздар, Эксперт Паркты сунуштайм. Эксперт Паркта 50 сом күнүнө ар бир заказда. Биринчи заказдан 50 сом алат экен, ошол суточный комиссия болуп кеткен. Ар бир заказдан 2 сомдон, 4 сомдон и 2% ала турган возможностьтар бар екен. Жана Эксперт Паркта бүт грузовой, доставка, курьерская служба, такси, бизнес. Короче, жада калса, Яндексте эмне кандай подключение, ушу бар подключение алат экен. 200 метр бир. Так, город Эстонское подчинение Бишкек. Принимаем и продолжаем. Айтып. Так, анан кимде ким ушул Эксперт Паркка кошулган болсо, реферальный ссылка деген дагы бар. Реферальный ссылка деген бул сиздер кошулган болсоңуздар, ошол сиздер аркылуу кошулган адамдар иштеген акчанын проценттери сизге дагы жазылат. То есть дополнительный заработок. Акча чечүү маселеси 24-ка жетти, через приложение техподдержка иштейт. Каалаган моментте, каалаган вопросторуңуз болсо, кайрылсаңыздар болот. Эксперт Паркка кошулуш үчүн шилтемени өдө көтөрсөңөр или описанияда бүт
кошулуучу номерлер жана суроолор бар. Анда эмесе кеттик. Бүт жер бирок производство экен го, короче. Могул жерде жүрөм да. Так, оплата карта 336 сом, 26 мүнөттө келдик. Заказ пока жок обратно. Турган жерим жана кайсы жанып турган эле азыр уже жок. Восток чыгыш дейт, короче. Ушундай жакта жүрөм. Бүт производство экен. Ладно, заказ күтөбүз анда. Аз жайып алганда, маяка секирип туруп көлгө 1-2 секирип туруп кайра отуруп машина алып дальше кетсең. Заказ жок, билин чото. 1300 сом менен жүрөм пока что. Газды чогулттум. Машинанын арендасын пока чогулта элекмин. Эх, деп. Заказ бияктан бербейт го дейм, скорее всего, демеге түшүш керек го шаар жака. Шаар жака кетип атам азыр. Ойлонуп кетип калайын десем, заказ берди го. Жакшы заказ берди окшойт, по-моему. Интернетте бираз. Вроде как жакшы жерден берип туруп, по пути эле. 150 берди бергенде дагы. Нормально. Нормально. Живем, короче, живем. Мякта полностью парниктер экен жакта. Бул жакта поля, кукуруза, короче. 20 мүнөттө келдим, короче, могу заказгачы. 20 мүнөттө келдим бул заказга, кийинки заказ түшкөн 400 сом, по-моему, түшкөн заказ. Түшүптү эле. Короче, азыр мякта мындай заказ болду да. Кыз менен экен, сумкасы менен экен эле. Анан машинанын жанына келип туруп, короче, багажникти ачып кой деди да. Багажникти ачты. Багажникти ачкандан кийин чемоданы бар экен да, кичинекей чемодан. Жеңил экен. Ошону салып туруп, багажник жаап туруп, машина отургандан кийин түшүп койсоңор болмок эле, менде чемодан бар деп. Мен чемодан бар экен көргөн жокмун да. Анан да, чемодан бар, кечирип койгула, не заметил деп калдым. Ана вопрос да, мисалы Москвада мен билишим боюнча Комфорт Плюста жардам бериш керек да, эмегечи, по назначению. Кыргызстанда кандай? Ошондой стандарты барбы? Билесиңер, билбейсиңерби? Чисто мен аэропортко болсо, ладно, уже с пониманием барасың, то что адам чемоданы бар экен, түшүп коесуң деп. Ана могундай обычный заказды күтүп отурганда, сен не обязансың да пассажир чыгып келаткан карабай же караштынчы? Кажети жок да? Деп ойлонуп калдым мен. Же андай эмеспи? Комментарий жазып берткиле. Мен кийинки заказ жөнөдүм. Аю Грант деген не, типа эмеби? Строительный материалдардын саткан жериби? Аю Грантка келдик, 164 сомго 8 мүнөттө келдик. Пока заказ жок. 2000 дейм да. 1800 болуп турду, короче. Пока заказ жок. Күтөбүз. Аю Грант деп. Так, ушинтип 25 мүнөттө Комфорт Плюс менен заказ алган болчумун, плюс 10 менен. Завершаем заказ 25 мүнөттө 335 сом. Чапсаң. Так, дальше. Буну алып туруп, бияка эле барат экенбиз. Кеттик анда. Эркиндик бульварына келип калдым. Так, саат 12 болду. 148 сомго келдим. Комфорт заказ болчу. Буга чейин 2 заказ от менен болуп кетти го. Бирин алгам, экинчиси от менен болуп кетти. Так, 2000 болду. Короче, аренда жабылды. Газга 200 сом иштедим. Bir 43 сом иштептирмин, Байтик Батырага барат экенмин. Кеттик. Так, жана Комфорт менен алып келдим заказычы. 140 сом. Onu канча мүнөттө алып келдим ба? Короче, 2 жаш экен. Жигит менен кыз. Машинага отурганда эле духи сезилди. Аябай свежий сейип чыккан духи окшойт, походу. Духин аты Индика же Сатива да? Экөөнүн бирөөсү. Ладно. Короче, обедке отурушабыз. Күн ысыкы дейт. Ошентип биз пригородуна келип калдык. Оплата карта 25 мүнөт, 295 сом.
Так, мен бир аз кичине обед кылгандай болуп койдум. Көп эмес. Короче, 2500 болуп тур да образно. Саат 2 болду. Пробег бүгүн 87 километр, 6 сааттан бери жолдо экен. Так, получается, ошондо 1 саат эме болгон болсо, обед сыяктуу болгон болсо, 5 саат болуп калат ошондо жол жүргөнүмө. 80 километр, 90 километр экен. 2488. В принципе, ушундай, короче. Саат 12:30-1 иштесеңер, аренда менен газды чыгарат экенсиңер да, короче. Андан дальше өзүңөр иштейсиңер да. Ошо менен бүгүнкү аренданы жана газды канча убакытта жапса деген видеонун аягына келип жетти. Азыр монтаждап туруп буну киргизем. Барыңыздарга лайк.